Жумагазы Токторбаев атындагы толук эмес орто мектеби. Кыргыз тили жана адабияты мугалими Алымкулова Атыргүл Бакасовна. Кыргыз тили 8-класс. Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Маанайыңар кандай? Бүгүн силер менен өтө турган темабыз сүйлөмдүн аныктоочу. Сабактын максаты: бүгүн сабактын жүрүшүндө сүйлөмдүн аныктоочу жөнүндө кеңири түшүнүк аласыңар. Аныктооч кайсы суроолорго жооп берерин айырмалап билесиңер жана сүйлөмдөргө талдоо жүргүзүп, аныктоочун таба аласыңар. Окуучулар, жалпы жонунан сүйлөм мүчөлөрү экиге бөлүнөт. Алар баш мүчөлөр жана айкындооч мүчөлөр. Сүйлөмдүн грамматикалык негизин түзүп, ойдун негизин ээлеп турган мүчөлөр булар баш мүчөлөр деп аталат. Баш мүчөлөргө жана баяндооч кирет. Ал эми баш мүчөлөрдү маанилик жактан толуктап, аныктап турган бул айкындооч мүчөлөр деп аталат. Айкындооч мүчөлөрүнө аныктооч, толуктооч, бышыктооч кирет. Өзүңөр билгендей, биз өткөн сабакта толуктооч жөнүндө кеңири түшүнүк алганбыз. Демек, толуктооч кыймыл, аракет, багытталган затты билдирет. Ал эми бүгүн биз сүйлөмдүн аныктоочу жөнүндө кеңири түшүнүк алмакчыбыз. Аныктооч сүйлөмдө заттык маанидеги сөз менен байланышып, анын ар кандай белгилерин, санын, кимге же эмнеге таандык экенин билдирген айкындооч мүчө аныктооч деп аталат. Аныктоочтун суроолору кандай, кайсы, канча жана илик жөндөмөсүнүн кимдин, эмненин деген суроолоруна жооп берет. Синтаксистик талдоо жүргүзгөндө аныктоочтун асты толкун сызык менен сызылат. Сынакта өнөрлүү балдар күч сынашты. Өзүңөр билгендей, биринчи сүйлөмдүн баяндоочун табабыз. Эмне кылышты? Күч сынашты. Кимдер күч сынашты? Балдар, сүйлөмдүн ээси. Кандай балдар күч сынашты? Өнөрлүү, бул сүйлөмдүн аныктоочу. Эмнеде күч сынашты? Сынакта, бул сүйлөмдүн толуктоочу. Эми балдар, бул жерден көңүл бургула. Өнөрлүү балдар. Кандай балдар? Өнөрлүү. Демек, биз аныктоочко суроону зат аркылуу бердик. Заттык маанидеги сөз менен байланышты. Түшүм жыйналып бүттүбү? Демек, сүйлөмдүн айтылыш максатына карай суроолуу сүйлөм экен. Эмне болуп бүттүбү? Жыйналып бүттүбү? Бул сүйлөмдүн баяндоочу. Эмне түшүм? Бул сүйлөмдүн ээси. Кайсы түшүм? Күзгү, сүйлөмдүн аныктоочу. Көрдүңөрбү? Бул мисалда дагы бир аныктоочко суроону зат аркылуу берип жатабыз. Демек, затты аныктап жатат. Жигитке 70 өнөр аздык кылат. Эмне кылат? Аздык кылат, сүйлөмдүн баяндоочу. Эмне аздык кылат? Өнөр, бул сүйлөмдүн ээси. Кимге аздык кылат? Жигитке, сүйлөмдүн толуктоочу. Канча өнөр аздык кылат? 70 өнөр. Бул сүйлөмдүн аныктоочу. Себеби заттын канча экендигин аныктап көрсөтүп жатат. Ошол себептен аныктоочтун милдети аткарылды. Дагы бир мисалга көңүл буралы балдар. Биздин үй тоонун этегинде жайгашкан. Эмне кылган? Жайгашкан. Бул сүйлөмдүн баяндоочу. Эмне жайгашкан? Үй, сүйлөмдүн ээси. Кимдин үйү? Биздин үй. Бул сүйлөмдүн аныктоочу. Себеби үйдүн кимге таандык экенин аныктап көрсөтүп жатат. Эсиңерден чыгарбагыла балдар. Илик жөндөмөсү дайыма аныктоочтун милдетин аткарат. Эми балдар, биз келтирген мисалдарды жалпылайлы. Биринчи сүйлөмдө аныкталгыч балдар деген сөз болчу. Кандай балдар? Өнөрлүү. Демек, заттын
белгисин билдирди. Экинчи сүйлөмдө аныкталгыч өнөр деген сөз болчу. Канча өнөр? 70. Бул жерде санын билдирди. Ал эми үчүнчү сүйлөмдө аныкталгыч же заттык маанидеги сөз түшүм болчу. Кайсы түшүм? Күзгү түшүм. Күзгү деген аныктооч болду. Акыркы сүйлөмдө аныкталгыч үй деген сөз болсо, кимдин үйү? Биздин үй. Демек заттын кимге же эмнеге таандык экенин көрсөттү. Бышыктоо 150-152 көнүгүү. Ал эми үй тапшырма 153 көнүгүү. Саламатта калгыла балдар.